27-жылдан баштап элдерге кабыл ала баштаган. 27-жылдан 33-жылга чейин Борбордук музей болуп турган. 33-жылдан 43-жылга чейин Крайкан музей болгон. 43 Таш доору негизинен 3кө бөлүнөт. Палеолит, мезолит, неолит. Палеолит байыркы таш доор болуп аталат дагы. Адамдар ушундай үңкүрлөрдө, аланчыктарда, жер төлөлөрдө жашап келишкен. Ал эми Дарвиндин окуусу боюнча маймылсымал адамдар Вайниках деген окуусу таап келген. Бул бала өзү 140 фрагментке бөлүнүп кеткен экен. Ошол 140 фрагмент сөөктү бириктирип, Герасимов деген скульптор бириктирип чыкканда ушундай неандертал адамы келип чыккан. Оң колунда тоо текени мүйүзүн кармап турат, ири жан жаныбарларга аңчылык кылгандыгын билдирсе, таш доорунан кийин коло доору башталат. Биздин заманга чейин чыгыштарда. Мында таштан өзгөчөлөнүп металлургия кеңири пайдаланган. Бул жакта 27 предмет турат. Очкордо Шамшы деген айылдан табылган. Шамшын кеңчилик аталыштан сакталып. Мына ушул 27 предмет орок, дорпет, килесуз, топчулар, аялдардын чачтарын бекитүүчү заколкалары, байыркы коло доорунун тандыктары. Буларды жерде да сакталып калган. Жүргүздөр ушул андро маданияты менен тең жайлашып жашаган. Алар Бейхан чарбачылыгына басым жасашкан. Ал эми пропасын карасаңар, опра, жошу, коло дооруна таандык. Нарында көк арт ашуусуна жакын жерде саймал таш жайгашкан. Ошол саймал ташты жерге ташташкан. Бүгүнкү күндө мында 100 миңден ашуун петроглифтер, сүрөттөр, чегемден сүрөттөр табылган. Ошол коло доорунан сактарга чейин катталган. Бул жерде баланын күндү кармап турган сүрөтү турат. Күн кудайына ишенип келишкен. Аркар эчки текелердин сүрөтү, булар ири жан жаныбарларга аңчылык кылышкан. Аркы бетте дөңгөлөктөрдүн сүрөтү турат. Ат арабалар мына ушул коло доорундан баштап пайдаланыла баштаган. Аркы бетине өтсөңүздөр, бийлеп жаткан адамдардын сүрөттөрү турат. Булар диний, ритуалдык өрүм-жөрүм. Чалгычу такта мал жандыктардын эттерин майдалап жанчып, тактанын ордуна колдонуп өскөн. Мен ушул металлдан жасалган буюмтайымдар Ысык көлдүн Челпек деген айылынан табылган. Жүрүңүздөр, бул жак бул жөнүндө чачтан келген. 10-15 метр. Эмне себептен бийик дегенде, сактар мартабалуу кишилердин жанына бир канча эбегейсиз салмактагы алтындарды кошуп кетишкен дагы. Ошол алтындарды сактап келген адамдар уурдап кетпеш үчүн үстүндөгү төбөчөсүн кийип. Сактардын айкели булар европей стилинде болгон, чалгычу жайларды кошо казып кетишкен. Бул жакта өздөрүнүн диний ритуалдык өрүм-жырымдарын аткарып турушкан. Азыр тигил жактан айтпадык, Ысык көлдүн Челпек деген айылдан табылган металл идиштерин ушул жерге алып келишип, маркумдарды эскерүү. Сактарда дагы бир өзгөчөлүк, социалдык чектелүү аябай кычалган, бай, кедей, кул деп бөлүнүп жашашкан. Аны кайдан билебиз? Аны Кыргызстандын территориясына табылган алтындардан билебиз. Бул жакты камерага тартканга болбойт, камераңызга өчүн. Бири жөнөкөй жүкүнү салган, экинчиси бетинде арчаны сүрөтүп түшүргөн бет каптар. Мына ушул мунаралар алардын жоокерлерди карап туруучу кароо дөбөсү катары колдонулуп келген. Каракандар оюнчулдар чыккан. Куталчу билим поэмасын жазып, жөнөкөй жарандардан падышага чейинки басып өтүүчү жолду даңазалап жазып кеткен.
Экинчи очку Махмуд Кашкари дүйнөнүн картасын түзүп, аны менен биргеликте түрк тилдүү элдерди сөзсүз. Ушул карахан элдери тил тилинде чоң көлөмдөгү карапайым иштерди пайдаланышкан. Кантип пайдаланышкан? Бас келгиле бери. Мындайча айтканда, азыр биз колдонуп жаткан паладин карападан жасалган суту, темирден жасалган суту, азыркы биз колдонгон станцияларды 12-кылымда 44 темирди пайдаланып келишти. Ошентип биздин ал эми ошону тапкан Берштамдын изилдөөсү боюнча бул каза болгон балага арнатылып жасалган бешик деп айтышат. Өзүңүздөрдө көрүп чыгасыздарбы? Жертушук? Жок. Ой, жертушук деп коем мен. Ачып жасалган билесиңерби? Ооба. Эми угуп тургула, шызакты неден жасайт? Койдун жүнүнөн жасайт, ооба, койдун аларды боёп салып, аны эмне кылат? Жүндөн кийиз жасайт. Кийизден анан кийизди боёкторго боёп, бөгүнгө боёп, ошону бул туш кийиз. Бул четтери көрдүңүз, сайма менен сайышкан. Колго сайышкан. Ар бири бирден колго сайышкан. Ийе менен жип менен бул болсо эмеке. Килем. Азыр килемди көрүп жүрөсүздөр, а бул болсо колго соолгон. Колго соолгон. Койсуңар. Чоң